Assalamu alaikum ustaz. Biz үйлөнгөнүбүзгө 4 жыл болду. Жубайым менен кошулганда өзүнү кыйнап эле макул болуп кошулат. Кээ бир күндөрү такыр көнбөйт, не хочу деп. Ушу төшөк маселесин айдан канча уруштук. Акыры bir жылдын ичинде күмөн катуу пайда болду. Бирөө менен жүрөт окшойт деп. Анткени биз 2 бөлмөлүү квартирада турабыз. Bir бөлмөсүндө bir бала жашайт. Ошол баладан катуу кызганчу болдум. Анткени мен эртеден кечке жумуштамын. Ал бала кээде үйдө болуп калат. Экөө калса үчүнчүсү шайтан болот деп коет го. Кандай кеңешиңизди бересиз? 2 балам бар. Ошолорго дуа кылып коюңузчу. Аллаху акбар. Болбойт мындай. Тууган. Аялыңыз менен чогуу болуңуз, чогуу иштегин. Чогуу иштегин, чогуу иштегин. Же чогуу тургула. Сиз жокто ал үйдө мүмкүн эмес ал башка. Жоочун эркек калып бала чоң киши мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө алымдардын фатвасы даже Кудай сактасын, бойго жетип калган бир тууган дагы жалгыз калбаш керек. Бир туугандар болсо да бойго жетип калгандар. Түшүнөсүзбү? Балатка жеткен этияттуулук үчүн. Булар өзү бири-бирине махрам болгону менен ошондо дагы этияттуулуктун фатвасы өзгөрүп турат туугандар. Тем более мисалы жоочун буяктан кандай? Көрдүңүзбү кандай нерселердин бардыгы пайда болот? О зынанын кесепети дайым айтып жүрөбүз. Туугандар акыркы учурларда зына көбөйдү. Билип коюң, кан төгүү көбөйөт да. Өлүм көбөйөт. Башка жактан ушундан. Зынадан тооба кылайлы, үммөттү тооба кылдыртайлы, өзүбүз этияттанайлы. Аял кишилер этияттансын, кыздар этияттансын. Алхамдулилlah, ак нике деген бар, баш кошуп бол. Ошон үчүн зынага чакыра турган азыркындай музыка, сузыка, баракат-салакеттердин бардыгына узак болуш керек. Болсо азыркында талканат, Кудай сактасын.